Мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун өмүр жолундагы жана саясий ишмердүүлүгүндөгү буга чейин коомчулукка белгисиз болуп келген ата теге, уялаш бир туугандары, билим алуусу, алгачкы комсомолдук жана партиялык кызматтардагы эмгектенүүсү тууралуу Москва, Оренбург, Самара, Алматы шаарларындагы архивтерден табылган жаңы документтер, сүрөттөр, жакын туугандарынын эскерүүлөрү, окумуштуу илимпоздордон, коомдук ишмерлерден жыйналган маалыматтардын негизинде тарыхый, даректүү тасма даярдалды. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана саясий ишмери Жусуп Абдрахманов 1901 жылы 28 декабрда Күнгөй Ак Суу болуштугуна караштуу Чиркей айылында бул жарык дүйнөгө келген. Жусуп Абдрахманов кыргыз тарыхында аттын кашкасындай таанымал, кайталангыс өмүрүн, билимин, жашоосун биздин алгачкы мамлекетти түптөөдө толугу менен арнап койгон аябай тарыхый, өтө орчундуу, олуттуу инсандардын бири болуп эсептелет. Бул киши ошол жаш кезинде, күчтүү кезинде кыргыз улутунун, кыргыз маданиятынын, кыргыз тарыхынын ошол учурдагы улуттук мамиленин бекемдешине орду толугус иш жасаган. Биздин улуу инсандарыбыз, мына Байыртадан баштап, бул өзүбүздүн, биздин улуттун өзүнүн жери болсун, ошол жеринде эң эркин жашасын деп күрөшүп келишкен. Мына ошолордун бири ошого туура баа берген, ошон үчүн баягы башын сайып койгондордун бири мына Жусуп Абдрахманов. Биз эмне үчүн ушуну баалашыбыз керек? Ал анткени ал киши мамлекеттин маанисин, функциясын туура баа берип, анан келечекти караган. Эгерде биз өз алдынча мамлекет болсок, биздин кыргыз элинин өсүп өнүгүшүнө, анын астага кетишине, башка адамдар, башка улуттар менен мындай бир тең тайлашып, сүйлөшүп, өзүнүн көйгөйлөрүн чечкенге толук мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн бизге мамлекеттүүлүк керек деп мына ушул маселени көтөргөн. Жусуп Абдрахмановдун атасы 1912 жылы болуш болду. Анын иниси Роман жардамчысы болду. Чоң атасы Балпан Өтөгөн уулу 2 жолу бий болду 1897 жылдары. Жусуп жаш кезинен эле көчмөн кыргыздардын атадан балага, укумдан тукумга өтүп келген, улуттун өзүнө гана таандык болгон, үй бүлөлүк маданияттын асыл сапаттары болуп эсептелген руханий адеп акылактын негизинде тарбияланган. Ар бир жашаган күнүмө кубанам. Менин жашоомдо бактылуу күндөр деп алтын балалыктын бейкапар күндөрүндө жайлоодо досторум менен көпөлөк кууп ойногон күндөрүмдү элестетем. Казакстандын Борбордук мамлекеттик архивинде Жети Суу областынын фондусу бар, 44-чү фондда. Мына ошондо 19 кылымдын аягынан 20 кылымдын башталышына мезгилге чейинки биздин Кыргызстандын аймагындагы өткөрүлгөн шайлоолор, эл каттоолор, чарба каттоолор жөнүндө көп маалыматтар бар. 1892 жылы Торайгыр болосу бөлүнүп, Күнгөй Ак Суу болосу деп аталган экен. Ошо Күнгөй Ак Суу болосун болгондо дагы Балпан Өтөгөнов 9 айылдын бии болгон баллотировочный листте айтылган. Жусуп Абдрахмановдун жээни болон бир тууган. Эң кенжесим. Энемдин аты Бурулкан. 13 төрөптүр, 13төн токтобой жүрүп анан 1898 жылы энем төрөлгөндө атын Бурулкан коюптур.
Andayın Jusup'ta ekeni görüp anan dagı 2 çarçagandayın anan 1909 yılı Tokto'nun bettep koyuptur. Jusup'tun bilim aluusuna bolgon kızıgуусу, anın çoң atası Balpan ajынын öz atası Abdurrahman болуштун таасирлери, берген жардамдары аркылуу ишке ашкан. Жусуп 1909-1910 жылдары Чирке айылындагы молдолордон араб арабинде жазганды жана окуганды мыкты өздөштүргөн. 1911-1915 жылдары Сазановка айылындагы Орус Түзем мектебинде билим алган. Ал мектеп ушуну кызык мектеп да, ушуну дагы эле изилдеш керек. Чаргынов айтып бергенине караганда түшкө чейин орусча окучу экен. Математика, орус тил, адабият, тарыхты, анын комнаталары ар бир бала форма кийчү экен. Фуражкасына уездин кокардасы бар экен. Анын баарыбызды каллиграфически жазганга үйрөткөн дейт. Жана Жусуп Абдурахмановдун дневниктерин карап көрсөңөр, бир дагы ошибкасы жок, аябай таза жакшы жазган. 3-4 класстарында Граменский деген ошол агартуучунун жазган китебинин негизинде көптөгөн прогрессивдүү орус жазуучулардын чыгармалары алсак, Толстойдун, Крыловдун жана башкалардын көптөгөн чыгармалары киргенде мына ушулардын бардыгын окушкан. 1915-1916 жылы Караколдогу жогорку башталгыч билим берүү мектепте билимин уланткан. Ошол 14 жылы бир жыл мурун ачылган жогорку билим берүүчү башталгыч мектеп деп аталат да. Мына ушул 6 жылды окутулат экен. Анан бул мектепте тилекке каршы Жусуп Абдурахманов бир гана жыл окуп калды. 15-16 окуу жылында 16 жылы жайдагы Кыргызстандагы элдик боштондук көтөрүлүшүнүн башталышы менен Жусуп Абдурахманов бул мектептен окуй албай, тууган уруктары менен бирге Кытайды көздөй качууга аргасыз болгон. Хан Теңири кино тасмасын көрдүм. Көзгө жакын жана тааныш жерлер. Балалыктын кайрылгыс жылдары өткөн. 1916 жылы мен Кытайга качкан жер. Түз ашуусунун этегинде, Эңилчек дарыясынын жогор жагында бир тууганымды түбөлүккө калтырдым. Ошол жерде атам ооруй баштады. Андан кийин атам менен агамдан бир жумада ажырап, тирөөчүсүз жана жардамсыз калдым. Жусуп Абдурахманов Совет бийлигин Верный шаарындагы статистикалык бөлүмдө катчы болуп иштеп турганда тосуп алган. Көп өтпөй эле Кызыл армиянын катарына өз ыктыяры менен өткөн. Мен 1918 жылдын май айынан 1919 жылдын декабрына чейин Кызыл армияда кызмат өтөдүм. 1918 жылы сентябрь айында атчандар отрядында катардагы жоокер. Андан кийин командирдин жардамчысы болуп иштедим. 1909 жылдын декабрынан 1920 жылдын май айына чейин Алматыдагы аскердик мектепте, кийин Ташкенттеги мектепте окуумду уладым. Жусуп Абдурахманов 1920 жылы апрелден баштап Жети Суу областык комсомол уюмунун 1-съездин уюштурууга жигердүү катышып, анын уюштуруу бюросуна мүчөлүккө шайланат. Кийин РКСМдин 3-съездине катышып, Ленин менен жолугуп маектешкен. Владимир Ильич Ленин. Силерде орус калкы канча пайызды түзөт? Жусуп Абдурахманов.
5%га жакын. А калган жашоочуларын кимдер? Кыргыздар жана казактар. А силердин советтик аппарат кайсы тилде иш жүргүзөт? Орус тилинде. Ошондо Владимир Ленин айткан экен, силер ЦК ВКПБнын саясатын туура эмес жүргүзүп аткан экенсиңер. Элге саясатты, биздин саясатты ишке ашырууда ошол элдин тили менен, көпчүлүк элдин тили менен сүйлөш керек. Мындан ары ошол сиздин ошол жакта иштеп аткан аппаратка айта барыңыз. Мамлекеттик тилди ошол учурда биздин саясатты ишке ашырууда жергиликтүү элдин тили менен жеткиликтүү болот деп айткан экен. 1920 жылдын ноябрь айынан баштап Жусуп Абдрахманов Түркистан Компартиясынын Алмата, Талдыкорган, Каракол уездик шаардык комитеттин жооптук катчылык кызматтарында иштеп, уюштуруу жана башкаруу иштерине такшала баштаган. Верный шаарындагы партия уюмунун Жусуп Абдрахмановго берген бир мүнөздөмөсүнө токтолуп кетким келет. Өзү жаш болсо дейт, оюнун ачыктыгы, тактыгы, кыскалыгы жана маселени тогуз жерден кое билгендиги, айныгыз чынчылдыгы, бетке айткандыгы, ошол учурда өзүнүн кесиптештери менен мамилени абдан кызматтык акыбалда сактап калышы бул Жусуп Абдрахмановду чоң кызматтарга сунуштоого мүмкүнчүлүк берет деп белгилеп кетип атат. Ошол кезекте эле ушул Кыргызстандын атайын кызматтынын справкалары боюнча НКВДлердин ошол жерде объективно жазылган. Бул ишини баа берип характеристикасын окусаң, человек мындай орусча жазылганда ал жерде высокоинтеллектуальный, широким кругозором человек деп жазылганда бул жөнүндө. Жусуп 1920 жылы март айларында казак кызы Гүлбайрамга үйлөнөт. Ошондо Жусуп 19 жаштагы солкулдаган жигит. Гүлбайрам 16 жашка жаңы толгон, тал чыбыкта ийилген сулуу кыз эле. Алар 5 балал болушкан. Улуусу Ануар. 1920 жылы 21 декабрда төрөлгөн. Алибек 1922 жылы 17 декабрда. Аида 1927 жылы 7 май. Раиса 1928 жылы 24 октябрь. Ленина 1936 жылы 27 апрелде бул жарык дүйнөгө келишкен. Жусуп Абдрахманов Кыргызстандагы советтик мамлекеттик түзүлүштү курууга 1921 жылдын аягында Каракол уездик шаардык комитетинде жооптук катчы болуп дайындалган мезгилден баштап жигердүү киришкен. Совет мамлекетинин негиздөөчүсү Ленин ар бир улут өз тагдырын өзү чечүүгө укуктуу деген идеясына шыктанган кыргыздын билимдүү жигиттери советтик багыттагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүү аракеттерин баштаган. Ал демилгенин башында Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахмановтар турушкан. 1922 жылы 2-июлда өткөн Тоолу Кыргыз областын түзүүгө арналган биринчи уюштуруу курултайына жигердүү катышкан 21 жаштагы Жусуп Абдрахманов Тоолу Кыргыз областы Россия Федерациясынын курамында түзүү идеясынын негизги демилгечиси болгон. Бирок курултайда Кудайкулов баштаган топ Тоолу областын түзүү демилгесине каршы болуп, борборго чейин арызданып, 4-июнда курултайдын иши токтотулган. 1924 жылы 23 мартта Түркистан автономиялуу Советтик социалисттик республикасынын борбордук аткаруу комитетинин президиумунун токтому менен аталган борбордук аткаруу комитетинин жооптук катчысы болуп дайындалган. Ошол жылдары 23 жаштагы Жусуп Түркистан республикасынын улуттук территориялык жактан бөлүү маселелеринин катышып, Советтер Союзунун курамындагы улуттук республикалардын чегинде Орто Азия Федерациясын түзүү боюнча пикирин билдирген. Кайран киши ошол учурда Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүндө ордолгус эң чоң ишти ушу биздин Жусуп атабыз аткарган экен. 1924 жылкы Кыргыз автономдук областынын түзүлүшүнө сиңирген эмгеги баса белгиленип жаткандыгында. 1924 жылы 11 октябрда Москва шаарында өткөн саясий бюронун жыйынында Орто Азияны улуттук мамлекеттерге бөлүү жөнүндө маселе каралып, анын ишине Куйбышев, Рудзутак, Каганович, Гусев, Ходжаев, Исламов, Рахимбаев, Чичерин, Султан Кара, Разиевтер менен Жусуп Абдрахманов да катышкан.
катнашкан. Ошол жыйында кыргыз мамлекети өз алдынча түзүлөбү же түзүлбөйбү деген маселе кабыргасынан коюлган. Кыргыз улутунун келечекте боло турган мамлекеттүүлүгүн түзүү маселесин чечүүдө Жусуп Абдрахманов жыйында бир нече жолу Кара Кыргыз автономиялык областын түзүүнүн тарыхый зарылдыгын түшүндүргөн. Натыйжада 1924 жылы 14 октябрда бүгүнкү Кыргыз Республикасынын пайдубалы болгон Кара Кыргыз автономиялуу областы түзүлгөн. Өкмөт башчысы болуп шайланганда өкмөттүн кызматкерлери ушул коңшу мамлекеттер менен, коңшу республикалар менен аймактык, улуттук бөлүнүү боюнча чегара деп койчу. Себеби жанагы Сох, жанагы азыркы Аксай, Варух ошол маселелер ошондо эле орчунда болгон. Баткен областынын бир 120-135 миң гектары коңшу мамлекеттерге кетип калмакта, республикалар өтүп кетип калды. Бул киши ошол кезекте күн тартибинен алдырып койгондуктан бир топ жерлерибизди сактап калдык да. Жусуп Абдрахманов дайыма өлкөнүн бүтүндүгү жөнүндө ойлонуп, ошого аракет кылчу. Анткени мына кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшү бул кыргыз элинин бүтүндүгү, өлкөнүн бүтүндүгү. Аны кийин АССР кылып, союздук республикага айландырууга аракет жасалгандын баардыгынын башында Жусуп Абдрахманов өзү турган, анын каттарынан күндөлүгүнөн аны окуйбуз. 1925 жылы апрелде Жусуп Абдрахманов Ташкент шаарында партиялык жооптуу кызматка дайындалат. Ошол учурда СССРдин Тышкы иштер министрлигинин атайын тапшырмасы менен Иран мамлекетине убактылуу дипломатиялык кызматка жиберилген. Анын терең билими, тил билгендиги, ислам дининин баалуулуктарын, эрежелерин мыкты билгендиги эске алынган. Ошондуктан бир өтө таланттуу, өтө барлык жагынан келишкен адамды жибериш керек болчу Персияга. Чоңдор менен сүйлөшүш, ошол жанакы болуп аткан нерселерди караш. Ошону менен биздин оюбузча ал киши Жусуп Абдрахманов эң эле чоң миссияны аткарган. Ошону 2 айдын ичинде жакшы аткарган үчүн Сталин Жусуп Абдрахмановду ЦК ВКПБга алып келет, Кремльге. Ошол учурдагы ВКПБнын аппаратында партиялык уюмдун жетекчиси болуп иштеген. Элестетип эле көрүңүздөр, мына ошол Кремльдин өзүндө ошол жерде иштеп жаткан ВКПБнын кызматкерлеринин ичинде алардын партиялык уюмдун жетекчисинин өзү эле бул кандай адам, кандай даярдыгы барын аметикинен далилдеп турат. Гениалдуу организатор катарында, партияга берилген адам катарында, союздун идеясына берилген катарында, албетте ал кишини эми ошончолук күчтүү революционерлердин үстүнө секретарь кылып коюш, бул өзүнчө эле бир генийдин иши да. Кызыл армиянын Советтер Союзунун командары менен тааныш болсо, творческий интеллигенция, эми алар эмне деген бүгүнкү күнгө чейин дүйнө жүзүн титиреткен чыгармачыл адамдар да, инсан Бродский, Маяковский, Осип Мандельштам, Примаков деген фамилиялар, Араям, Лилия Брик бул иши менен жанында болуп, бул иши менен бир компанияга отуруш үчүн алар үчүн керемет бир сыймык болгондо. Коомдун өнүгүшүндө жеке адамдын тийгизген таасири зор. Тарых далилдегендей, Жусуп Абдрахманов кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өз алдынча республика болуусуна да зор роль ойногон. Анын 1926 жылы ноябрда Москвага Кыргыз областын Кыргыз автономиялуу республикасы катары түзүлүшүн суранган билдирүүсүндө биз тарыхый жактан калыптанган улутпуз. Ошондуктан автономиялык бирдикти алууга укугубуз бар. Эгерде республика болуп кайра түзүлсөк, биздин уюштуруу иштерибизге тийгизген терс көрүнүштөрдөн арылмакпыз деген. Жусуп Абдрахмановдун жеке демилгелеринин натыйжасында 1926 жылы 18 ноябрда Кыргыз автономиялык областы Кыргыз автономиялуу республика болуп түзүлгөн. 1927 жылы 12 мартта Жусуп Абдрахманов Кыргыз АССР эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп шайланган. Жусуп Абдрахманов чыгаан мамлекеттик ишмер депчи. Мына чыгаандыгы, даанышмандыгы, акылдуулугу, көрө билгендиги ошол жерден көрүнүп турат. 1928-1933 жылдары Жусуп Абдрахманов Кыргыз автономиялуу Советтик социалисттик республикасынын туңгуч өкмөт башчысы катары
эл чарбасын өнүктүрүүгө зор салымын кошкон. Бул биринчиден кыргыз элин сүйгөн инсан. Экинчиден кыргыз жерин, ата журтун сүйгөн инсан. Үчүнчүдөн бул саясий жактан өтө жетилген ишмер. Кыргызстан үчүн кам көргөндөрдүн алдыңкы биринчи катарында турган. Анан ал өзгөчө түштүккө көңүл бурган. Түштүктү биздей бирдиктүү бир экономикалык аймак кылып, ага өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Анан өзү жетекчи катары ошол атчан түштүктү түрө кыдырып, айылма айылга чейин барып, өзүнүн күндөлүгүндө айтат. Мен ушу эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп туруп, өлкөнү жакшы билбегениме өзгөчө өкүнөм дейт. Элестетип көргүлө, ошол эле учурда биздин Кыргыз АССРнын, кийинчерээк Кыргыз СССРнын саясатында өтө кеңири улут аралык мамиленин орун алышы, өтө кеңири чек ара маселелеринин орун алышы. Алыскы бүгүнкү күндө өлкө үчүн актуалдуу болгон Баткен жергесине, Сүлүктүү жергесине чейин барып туруп, шахталардын көпчүлүгүн дейт, Өзбекстан тарапка өткөрбөгөн экен, ошону күрөшүп алышып жүрүп дейт. Ошо шахталардын баардыгын биз кайра өзүбүзгө алдык дейт. 1928-1933 жылдары өлкөдөгү биринчи 5 жылдык долбоорун ишке ашырууда Абдрахманов Кыргызстанда жаңы өнөр жай өндүрүшүн ишке киргизүү менен ГЭСтерди куруу, темир жол салуу, айыл чарбасында колхоздорду уюштуруу жана социалдык маданий иш-чаралар ишке ашырылган. Социализмди куруунун лелиндик планы деген болгон. Ошол лелиндик план 3 бөлүктөн турган. Мисалы үчүн айыл чарбасын коллективдештирүү, маданий революцияны ишке ашыруу, анын ичинен билим деген, анан индустриализация деп коет, өнөр жай, анын ичинен оор өнөр жайын өнүктүрүү болгондо, мына ушул 3 багытты тең Кыргызстанга ишке ашырган мына Жусуп Абдрахманов болгондо. Жусуп Абдрахманов Кыргызстанда эл чарбасын өнүктүрүүдө билимдүү улуттук кадрлардын өсүшүнө, эне тилди ар тараптан өнүктүрүүгө камкордук жасаган. Билим берүү тармагын өнүктүрүп, сабатсыздыкты толугу менен жоюу иши башталгандагы 1929 жылы Кыргызстан кеңештеринин 2-чи съездинде Кыргызстандын бардык окуу жайларында кыргыз тилин үйрөтүү, керектүү окуу китептерди даярдап чыгаруусу зарыл деп белгилеген. Ошол эле 1929 жылы 1-5 жылдыктын башталган учурунда жалпыга милдеттүү башталгыч билим берүү кабыл алынган. 30 жылдардын башына чейин иштеген мезгилинде Кыргызстан дүркүрөп өскөн, ал ошо өзүнүн билгичтиги менен суроолорду, маселелерди коюп жогорку органдарга. Жылдардын башындагы тиги дан төкпөй койгондугу, ачкачылык болбосун. Мисалы үчүн Кыргызстандын көп улуттуу эли ачка калбасын, анан мына казак туугандар келишке мына ушулар ачка калбасын деп, борбордун буйругун аткарбай, кампаларды ачып, элге дан бергендиги. Мына өз алтынча кеткен да. Демек бул киши өзүнүн каражанын эмес, сырткы күчтөр эмес, эң биринчи улуттун кызыкчылыгын көргөн. 1933 жылы 13 майда борбордо эгин боюнча план аткарылбаган. Кыргызстанда эгинди ысыраптоо жана уурдоо боюнча токтом кабыл алынат. 1933 жылы 9 майда кетирген кемчиликтер үчүн Кыргыз АССР эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Жусуп Абдрахмановго катуу сөгүш жарыяламат. 22 сентябрда кызматтан четтетилип, 14 октябрда партиянын катарынан чыгарылат. Буга 1932 жылы жазда СССРдин көп республикаларында кургакчылык болуп, эгин өндүрүү өтө төмөндөп, көпчүлүк эл ачарчылыкка учураган. Украина, Сибир аймагы, Казакстанда элдер ачкачылыктан ооруга чалдыгып, өлө баштаган. Өздөрү туулуп өскөн жерлерди таштап, өлбөстүн күнүн көрүү үчүн коңшу казактар Кыргызстанга карап көчүп келе баштаган. Жусуп Абдрахманов мамлекет үчүн сакталган эгинди өз элине сатып, аларды ачарчылыктан аман алып калган. Анын мындай жеке чечими жогорку жактагы партиянын жетекчилерине жаккан эмес.
1935-жылдары Самарада, 1935-1937 жылдары Оренбургда Жусуп Абдрахманов саясий айыпты сактоо үчүн мал чарба башкармалыгында эмгектенген. Бир 1937 жылдын март айынан баштап СССР боюнча троцкисттерди, эл душмандарды издөө иш-чарасы өтө кызуу жүргүзүлгөн. Ушундай иш-чаранын шарапаты менен Жусуп Абдрахманов 1937 жылы 4 апрелде Оренбургда камакка алынып, кийин Фрунзеге которулат. Иосиф Сталиндин түздөн-түз демилгеси менен уюштурулуп ишке ашырылып турган кызыл террорчулуктун туу чокусу 1937 жылы февраль айында өткөн пленумда партиялык иштин кемчиликтери, троцкисттерди жана башка эки жүздүүлүктөрдү жок кылуу тууралуу саясий билдирүү жасаган. Өтө тездик менен чоң ийгиликтерди ишке ашыруу учурунда тап күрөшүү дагы ошончолук күч алат. Ошол учурда ошо социал туран партиясынын мүчөсү деп Абдрахмановщина деген өзүнчө термин чыгып, мынакей силер ушу Абдрахмановду колдойсуңар, силер ушул эки кишини менен кошо иштегенсиңер, значит силер улутчусуңар, силер эл душманыңарсыңар деп ушундай чоң процесс башталган. Түрмөдө 1 жыл 9 ай отуруп, көрбөгөн азапты көргөн. 1938 жылы 5 октябрда өлүм жазасына тартылып атылган. Токсон биринчи жылы мынакей жайында июнда ошол Атабейтти чоң ташта тапканда бул чоң сенсация болуп, тем более ушул эки жерде бул археологиялык мындай уникалдуулугу ошол жерде сөөктөрдүн арасында 3 метр мынакей тереңдикте эң биринчи ушул Жусуп Абдрахмановдун документи чыгып атат. Ошол жерде жана орусча айтканда обвинительное заключение деп карап көрсөк, ушул кагаз капкара болуп калыптыр, бирок ачылып окулуп атат да. 5 ноябрь 38 жылы Жусуп Абдрахмановду өлүм жазасына 58 статья менен бул шпион катары, социал туран партиянын мүчөсү катары атылсын деген ошол нарком НКВДнын, Кыргызстан нарком НКВДнын ошол Лосмановдун колу жүрөт. Кыргызстанда 20 миңге жакын адам сталиндик кызыл террордун курманы болсо, 80 миң адам бир нече жыл түрмөдө отурган. Жусуп Абдрахманов Кыргыз мамлекетинин негиздөөчүсү. 1958 жылы СССР Жогорку сотунун аскердик коллегиясынын аныктамасы менен Жусуп Абдрахманов сот тарабынан толук акталган. Ага тагылган бардык оор саясий күнөөлөр алынып салынган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2021 жылдын август айында Жусуп Абдрахмановдун өз колу менен жазылган күндөлүгүнүн түп нускасын Улуттук мамлекеттик тарых музейине эң баалуу тарыхый эстелик катары сактоо үчүн өткөрүп берди.